Эмоциялар татаал күчтүү ар кандай. Булардын баарын тек гана адам сезе алат жана тек гана адам ушул эмоцияларды ар түрдүү жолдор менен билдире алат. Алардын бири бий. Кээде денебиздин кыймылы аркылуу анын грациясы, пластикасы, ритми ар кандай нерсе чыгарса болот. Бий чын эле эркиндикке алып жетелеп, ал бизди энергия менен толтуруп, тынчсыздыкты алып келет. Албетте бий бул дайыма сулуулук, андан да көп нерсе бул искусство. Ал да өнүгүп, жаңы кызыктуу формаларды кабыл алууда. 100 жылга жетпеген убакыт мурда Европанын аймактарында спорттук бийлер түшүнүгү пайда болгон. Искусство менен спорттун таң каларлык тандеми жарылуучу эффект берди. Адамдарга жагып, бүгүнкү күндө спорттук бийлердин популярдуулугу бардык континенттерде жайылды. Акробатикалык бийлер, муздагы бийлер жана албетте спорттук бал бийлер. Булардын баары спорттун түрлөрү болуп саналат. Бардык спорттук атаандашуулардын атрибуттары менен, бирок ошол эле учурда бул дагы искусство, иш-чара, спектакль, көркөм көрсөтүү. Ал эми бийчилер тактама эрежелер менен искусствонун көркөмдүк билдирүүсү арасында кандайча баланс сакталаарын өздөрү тандап алышат. У кого-то больше спорта и сверху. Кээ бир адамдарда көбүрөөк спорт болуп, анын үстүнө искусство кошулат. Башкасы көбүрөөк искусство деп эсептейт, бирок бул искусствону көрсөтүү үчүн спорт кошуп туруктуу түзөт. Бирок кайсыл жагынан алганда да бирөө экинчиси жок бар болушу мүмкүн эмес. Эгер бизде спорттук даярдык болбосо, жетиштүү деңгээлде жетиштүү жетекчилерди көрсөтө албайбыз. Жетишкендиктерди турдан турга чейин кошуп көрсөткөнгө. Так ошондой эле эгер искусство жок болсо, бийдин жогорку мааниге, жанды козгогон бир нерсеге болгон түшүнүк жок болсо кызыктырбайбыз. Чыныгы чемпион башында баланс деген эмне экенин түшүнүп, бийди көрүү, бийдин тереңдигин жана түшүнүгүн өстүрүү маанилүү. Развивать видение танца, глубину танца, понимание танца. Спорттук бал бийи акыркы жылдары Казакстанда активдүү өнүгүп келе жаткан багыт. Мамлекетте бул кымбат хоббиге каражат салып, системалуу иш алып барган адамдар бар. Алардын саны артып жатат. Анткени бүткүл республика боюнча ондогон спорт бий клубтары иштөөдө. Бул өз жемишин берүүдө. Эксперттердин айтымында, биздин бийлерибиз Казакстанды дүйнөлүк лидерлердин бештигине киргизди. Бирок спорттук бал бийин өнүктүрүү биздин өлкөдө башка көптөгөн атаандаш өлкөлөргө караганда кыйла кеч башталган. Биздин балдар үчүн албетте мүнөз, харизма бар, өзгөчө биздин казак бийчилери үчүн. Эң негизгиси, биз спорттук бал бийин Казакстанда өнүктүрүүнү баштадык. Эл аралык деңгээлдеги кесипкөй машыктыруучуларды тарттык. Эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрдүк. Ошондуктан дүйнөдө эмне бар болсо, эң жакшысы азыр Казакстанда. Ошондуктан бийлер маалымат жагынан көбүрөөк жеткиликтүү болду. Эң маанилүү жетишкендиктер албетте биринчи кезекте Казакстан чемпиондугу, көптөгөн балдар алган разрядтар. Бул эң негизги турнир Англиядагы Blackpool. Биздин балдар Blackpool'дун чемпиондору болушту. Бул Европанын маанилүү турнирлеринин бири. Биздин балдар Европа чемпиондугунда экинчи болушту. Бул International. Биздин балдар биринчи, экинчи, үчүнчү болушту. Ошондуктан бардыгы маанилүү. Ал эми Америкадагы империал чемпиондугу. Биздин балдар биринчи болушту. Ошондуктан бул абдан олуттуу, абдан керемет. Поэтому это очень серьезно, очень круто. Blackpool'дагы фестиваль дүйнөдөгү эң престиждүү эл аралык бий боюнча чемпионаттардын бири деп эсептелет. 2023-жылы Blackpool Dance Festival алтын тизмесине биринчи жолу казакстандык бийчилердин аттары кирди. Матвей Стариков жана Мария Самойленко баатыр болушту. Алар 100дөн ашуун башка жуптардан озуп, 14 жашка чейинкилер категориясында жеңишке жетишти. Конечно же, победа на таких турнирах. Албетте мындай турнирлерде жеңиш ар бир бийчи үчүн кыял. Биз бул титулду жеңип алганга абдан кубандык. Мындан тышкары ошондой эле чоң турнирлерде кийинки жеңиштерге умтулабыз. К дальнейшим победам
на таких же крупных турнирах. Чоң бийиктиктерге оңойчулук менен жетпейсиң. Бийчилердин жана алардын машыктыруучуларынын таланты дагы аздык кылат. Чемпиондорду тарбиялоо бул физикалык жана психологиялык сыноолордун токтоосуз марафону. У нас категории делятся по возрасту, и если ты завоевал... Бизде категориялар жаш боюнча бөлүнөт. Эгерде сен 14 жашка чейин болгон категорияда чемпиондук титулун алсаң, кийинки жылы 15 жашта болосуң. Анан башка категорияда болушуң керек. Башкача айтканда, жуптар чоңоюп, күчтүү болууда. Эми күчтүүрөөк жуптар менен күрөшүшүң керек. Ошондуктан ар бир жылы жеңишке жетүү үчүн көп машыгып, өз позицияларыңды төмөндөтпөшүң абзел. Не снижать позиции. Это и физическое. Бул спорттун физикалык даярдыгы. Башкача айтканда, көптөгөн туруктуу турнирлерде акыркы турунан баштап ар бир турунун ичинен көбүрөөк күч кошуу үчүн даяр болуу дегенди билдирет. Анткени биз билебиз, көптөгөн турнирлер эртең менен башталып, эң маанилүү финалдык турлар кээде саат 10-11 өтөт. Эгерде бийчи физикалык жактан даяр эмес болсо, канчалык жакшы бийлесе да, ал өзү көрсөткөн жөндөмдүүлүгүн көрсөтпөйт. Мындан тышкары психологиялык даярдык, башкача айтканда, сырткы факторлорго да даяр болуу керек. Бул да чемпиондук үчүн өтө маанилүү учур. Анткени көптөгөн бийчилер залда өтө жакшы чыга алышат, бирок көбүнчө өздөрүнүн ыңгайлуу аймактарында болушат. Мисалы, аларга жаккан музыка, кийим залдагы эң жакшы жай. Анан башка сырткы факторлор турнирлерде пайда болгондо, алар өздөрүн жакшы көрсөтө албай калышат. Их выбивать из колеи. На самом деле это проходит довольно тяжело. Чындыгында турнирге даярдануу өтө кыйын болот. Анткени биринчи кезекте менталдык жагынан коркунуч туулат. Эгерде корксоң, анда ошол коркунучтан кутулуу үчүн көбүрөөк бийлеш керек. Өзүңдү толугу менен чыгарып, бирок маанилүүсү күйүп кетпеш керек. Турнирде бийлөөгө болгон каалоону жоготпош керек. Потерять желание танцевать турнир. Айтмакчы, кээде жөн эле машыгуудан чарчаган учурлар болот. Кээде каалоо жок болот. Ар дайым эле шыктанып турбайсың. Бирок машыгууну улантууга туура келет. Анткени бул дисциплинада. Менимче эч кандай нормалдуу спортчу күнү бою машыгууга кызыкпайт. Ал да үйдө отурганды, жатып эс алганды, өз иштери менен алектенгенди каалайт. Бирок бир нерсе аны шыктандырат. Бул дисциплина. Турат да улантат. Айрым факторлор спорттук бал бийлерине болгон таң калуу үчүн бул костюмдар. Албетте алар абдан эксклюзивдүү жана дизайны гана эмес. Одно из самых важных – это посадка. Бул жакта костюмдун туура отурушу эң маанилүү. Кыз бала бийлеп жатканда кийимине эмес, бийине гана көңүл бурушу керек. Бий учурунда юбка же ар кандай аксессуарлар тынчсыздандырбоосу зарыл. Не должна мешать, никакой аксессуар не должен мешать. То есть Костюмду тандоодо, дизайнын түзүүдө баардык ушул майда чүйдө нерселер маанилүү. Бирок кыз бала паркетке чыгып жатканда ал тек гана бий жөнүндө ойлонушу кажет. Костюм анын денесинде экинчи териси сыяктуу таштай олтурушу керек. Ошондуктан ал эл алдына чыгып тек гана бий жөнүндө ойлонушу керек. как дополнение ее, чтобы она выходила и думала только о танце. Албетте бийчинин костюму өзгөчө өзүнө бир нерсе. Ал тек гана конкреттүү адамга ылайыкташтырылып тигилет. Бирок костюмду жасоодо жөн гана өлчөмдөрдү алып коюу жетишсиз экен. Приглашаю сюда девочку, надеваю на нее что-то. Мен кызды чакырам. Ага машыгуучу кийим кийгизип, кездемелерди жакындатып байкайм. Ошондо кызды бийлеп берүүнү суранам. Я все эти видео себе сохраняю. И потом мне уже... Ал бийлеп жатканда мен видеолорду тартып сактап алам. Андан соң мен жалгыз болгон кезде ошол видеолорду карап, костюмдун кайсыл жерлерин иштеп чыгуу керек экендигин аныктап чыгам. А вот цвет, фактура, это все мы подбираем здесь. Түстү, текстураны жана башка нерселерди ушул жерде тандайбыз. Тренером делаем несколько фотографий, там отбираем уже, когда она... Күзгүгө карап машыктыруучу менен кеңешип, сүрөттөрдү тартып, кайсыл түсүн же текстураны бийчинин бетинин аймагын жакшы көрсөтүп жаткандыгын тандайбыз. Бул чындыгында кызыктуу жана көп эмгекти талап кылган процесс. Такой трудоемкий, интересный процесс на самом деле.
Биз чемпиондукка жетүү жолунун кандай татаал экенин белгиледик. Эми бул жолго чогуу баруу үчүн өзгөчө кийимдер экенин айтам. Мисалы, эң алгачкы кадамдарды 4-5 жашында жабык бут кийимдерди кийүү керек. Алардын таманы сөзсүз түрдө таза, табигый териден болушу керек. Когда ребенок переходит в более взрослую категорию, Балдар чоңураак категорияга өткөндө бут кийимдер 2 программага бөлүнөт. Европалык программа үчүн стандарттык чокойлор кетет. Ал толук жабык, такасы 5 сантиметрден башталып, кийин көтөрүлүп кетет. метров, там дальше уже тоже выше становится каблук. И Латина үчүн бут кийимдердин башы ачык. Бул үчүн таман жана батекта териден болушу керек. Бичинин коопсуздугу үчүн такасы 5 сантиметрден башталат. также полностью подошва и стелька должна быть кожаная для Кийин 6,3 сантиметрден 7 сантиметр болуп, жаштар категориясында бийчилер абдан бийик шиш така менен бийлешет. дальше уже более взрослый 6,3 сантиметра. 8 сантиметр жана андан жогору. Танцоры категории молодежь танцуют на очень высоком каблуке, 8 сантиметров и выше. Спорттук бал бийи Европа жеринен чыккан. Ошондуктан баштапкы этапта бал бийи сөзсүз толугу менен өзүнүн маанисин актады. Белдештердин негизги программасы жай вальс, жай фокстрот болду. Бирок акырындык менен бул кооз спорт дүйнөлүк масштабта глобалдашып, африкалык жана латино америкалык би салттарынын таасири астында калды. Натыйжада дагы бир толук программа латина пайда болду. Бир кездери 3-чү программа советтик деп аталган программа болгон. Анда полька жана сударушка сыяктуу бийлер киргизилген. Бирок акырындык менен бул программа бийчилер арасында популярдуулугу жок болгондуктан колдонулбай калды. Натыйжада көп жылдардан бери бардык мелдештердин бийлик күн тартиби европалык жана латино америкалык программалардан турат. Бийчилердин сырткы көрүнүшүнүн стандарттары да түзүлүп, көп жылдан бери өзгөрбөй жатат. Смотрите, у нас вообще есть такие общемировые. Ооба, карасаңыз, бизде дүйнө жүзү боюнча 2 чоң федерация бар. VDSF жана VDC. Алардын эрежелери айырмаланат. Если, допустим, в WDSF все-таки Мисалы, VDFS федерациясында кийимдер бир аз жөнөкөй болушу керек. Айрыкча 1-класстагы жана 2-класстагы категорияларда. Бул 11 жашка чейин. юниоры, там костюм 12 жаштан кийин эле жаш өспүрүмдөр башталат. Бул жерде кийимдер көбүнчө жалтырабаган кездемелерден тигилет, жасалгалар болбойт. Юбканын жана боди узундугуна карата белгилүү эрежелер бар. Баары өтө жөнөкөй болушу шарт. очень сдержанно. В другой федерации Башка федерацияларда VDC'де негизги база жөнөкөй кийим эле калат. Бирок ошол жерде кээ бир гүлдөрдү колдонууга болот. Колдо дагы гүл түрүндөгү аксессуарлар болушу мүмкүн. Мойнунда дагы гүл болушу мүмкүн. Андан кийин юбканын узундугу өзгөрүшү мүмкүн. может быть на шее, вот такие моменты есть. Потом длина варьируется. Там можно, допустим, Мисалы, европалык программа үчүн узунураак юбкалар, ал эми латина үчүн кыска юбкаларды кийсе болот. Мына ушундай айырмачылыктар бар. далее, когда мы переходим уже в юниоры, Андан кийин жаш өспүрүмдөр категориясына өтсөк, VDC'де костюмдар, жалтырактарды, таштарды кошууга болот. с камнями, с блеском, WDSF, там опять-таки все более сдержанно. VDSF'де кайрадан баардыгы жөнөкөй. Белгилүү бир критерийлер бар. Кайсы жерлерде ачып көрсөткөнгө болот, кайсыларында жок. Где нет. Камни, стразы там не допускаются. Когда они уже становятся... Жалтырактар жана таштар колдонулбайт. Алар бир аз чоңураак болгондо 14 жаштагы өспүрүмдөр үчүн костюмдарга таштарды, татаал аксессуарларды кошууга уруксаат берилет. VDC болсо салыштырмалуу демократиялык деп айтууга болот. WDC, она такая более демократичная, скажем. Спорттук бал бийи чындыгында дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн, миллиондогон күйөрмандардын сүйүүсүнө татыктуу. Жана алардын саны улам артууда. Бирок бийчилердин саны дагы көбөйүп, алардын арасында атаандаштык күчөп баратат. Эң техникалык, эң кооз, эң маңыздуу жана титулдуу болуу мурдагыдан да кыйын. Бирок жеңиштин даамы ошон үчүн дагы даамдуу. Жеңиш ал сүйүктүү ишке дагы көбүрөөк маани берип, аны толуктап турат.
что я счастливый, когда... Мен жакшы бийлеп жатканда өтө бактылуумун. Жакшы бийлеп жатканда менде мыкты сезимдер пайда болот. Бул мени алдыга сүрөйт. Толкает вперед.